Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Урматтуу катталчылар, бүгүн ден соолук жөнүндө кичине сөз кылып кетейик. Ден соолук боюнча өзүбүз да көп Турциянын бардыгын кыдырып чыктык. Дүйнө жүзүндө эң мындай кыйын деген Японияга да барып келдик, бардык жакты көрүп келдик. Ошону көрүп туруп мен түшүндүм, адам эң көп эмнеден ооруйт экен? Бул биринчи туура эмес тамактануудан, туура эмес убакта тамактануудан оорулардын көбү ушунда болот экен. 12-де 5 бармак жеп, 1-де 5 бармак жеп, мындай бардыгын эле ылгабай эле жей бергенден мындайчы. Ошодон оорулардын көбү ошодон келет экен. Бүгүнкү күндө бөйлөгү шишип аткандар, кыйналып аткандар, ооруп аткандардын көбү дагы бул тамактан кетет экен да. Ошон үчүн тамакты мындай карап өз убагында, режим менен, кечкисин тамак жебей, мындай понедельник, четверг мындай орозо кармап, кичине мындай ашказанды ачка кармап, кичине мындай өзүбүздү иретке келтириш керек экен да. Японияда айткан экен, бир неделя бою тамак жей бер, неделясында 2 жолу тамак жебей койсоң болот деген экен. Понедельник, четверг орозону айтып атат да, мындай карасаңыз. Андан кийин туугандар, экинчи бул биз көп кыймылдабагандан болот экен. Мен врачтардын көбү менен сүйлөшкөндө болдум. Адам көп кыймылдабаганда, бул кан айланбаганда адам ушудан оору болот экен да. Оорулардын көбү биз мына Японияда барып келдик. 80 жаш, 90 жаштагылар деле жумушта иштеп жүрөт экен, постоянно движениеда экен. Биз 60ка чыкпай эле картайып калып атабыз баарыбыз. Курсагыбыз агып калып атат, түшүп калып атат. Мурун биздин ата бабаларыбыз Манастын эпосунда деле кошой менен жолой күрөшкөндө 80 жаш, 85 жаш деп атпайбы? 85 жашта аякта жаш. Эми бул Манаста кандай болбосо дагы бир мындай чоң мотивация. Мурунку ата бабалар ушундай күчтүү болгон деген маанини берсе керек да. Азыр 60ка чыкпай алжып калып атабыз. Ошон үчүн постоянно кыймылдаш керек экен. Мындай ходьба, басып туруш керек. Айылда болсо да, аякта болсок, жүгүрсөк жакшы, күнүнө жүгүрүп сергек жашоону кылсак жакшы болот экен. Үчүнчү бул мындай орунсуз эле кыжалат болуудан биздин нерв, негатив, башка бирөөлөрдү көрүп деле жинденип беребиз, башка мындай кыла көрө беребиз. Мындай жашооң анча-мынча мындай чырайлуу болсун десе, анча-мынча сөздөргө, анча-мынча нерселерге териштирбей эле мындай ордуна эле коюп коюш керек экен. Итире берет, кербен жүрө берет депчи. Себеби ар бир нерсени териштирип отурсаң, ар бир нерсеге нервтенип отурсаң, бул нерв дагы мындай базарда же аптекада сатылбайт экен да, түгөнүп калса куюп кое турганчы. Көбү оорулар ошо нервтен келип чыгат экен да, туугандар. Ошон үчүн ушул 3 нерсе экен. Пайгамбарыбызга келип туруп айткан экен, я пайгамбар, сага биз эң дүйнө жүзүндө мыкты врачты алып келдик дегенде пайгамбарыбыз айткан экен, бизге врач керек эмес. Биз эч качан тамакты тое жебейбиз деген. Эч качан тамакты тое жебейбиз деген. Эч качан биз көрүп уктабайбыз деген экен да. Биз ар бир нерсени өзүнүн орду менен кылабыз деген экен да. Ошон үчүн туугандар, биз эгер орду менен уктай турган болсок, орду менен тамак иче турган болсок, туура тамак иче турган болсок, бизге эч кандай врачтын дагы, эч кандай диетологдун, эч кандай психологдун эч нерсенин кереги жок экен да. Ошон үчүн биринчи байлык ден соолук дейт туугандар. Ден соолук жок болсо бардыгы бир тыйын экен да. Ден соолукту ушундай миллиардка да сатып ала албайт экенсиң да. Ден соолук кетсе болду, биягы кечирип кой болот экен да. Ошон үчүн туугандар, ден соолук аманат, бардыгыбыз ден соолукта сактайык, ден соолукта болоюк. Ден соолугубузду мыкты, чыңдоо кылып кармап жүргөнгө Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.